Кутман таңыңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, кирип келген Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мен бүгүн сиздерге кыргыздын улуттук тамагы кесмени жасап көргөзүп бермекчимин. Бул тамакты жасаш үчүн бизге керектүү азыктар: койдун эти керек, пияз, кызыл калемпир, сайыз, укроп, картошка. Камырга керектүүчү азыгыбыз ун, жумуртка, туз, суу. Биринчи кезекте бул тамакты жасаш үчүн биз этти кесебиз. Чоңураак кылып кесип алабыз этти. Андан соң пияз, сайызды алабыз. Сайызды өзүбүзгө ылайыктап туурап алабыз. Болгар калемпирин дагы узун ичке кылып туурап алабыз. Мына достор, бизге бүгүнкү жасалуучу тамагыбыздын азыктарынын баары даяр болду. Эми барып кууруп даярдаганга даярбыз. Тузду татымына жараша салып алабыз. Биздин тамагыбыз кайнап даяр болгон чакты эми камырды даярдап алабыз. Жумуртканы чагып алабыз. Аралаштырып унга жумуртканы орто катуулукта жууруп алабыз камырды. Камырыбызды жуурган соң камырыбызды тындырышыбыз керек. 20 мүнөт өттү. Эми камырды жайганга даярданабыз. Камырды жайганыбызда өтө жука кылбашыбыз керек. Орто калыңдыкта жаябыз. Бул тамак илгертен келаткан биздин улуттук тамагыбыздардын бири болуп саналат. Бул тамагыбыз өзгөчөлүгү колго кесилген камыр. Бул камыр колго жуурулуп, колго кесилип, азыркы дүкөндөгү кесмелерге айырмасы чоң. Бул экинчи эсебинен ток кармайт, даамдуу да болот. Камырыбыз даяр болгон соң эми кескенге даярданабыз. Тамагыбыз кайнап, даамына келип, картошкасы бышып калыптыр. Эми камыр салабыз. Тамагыбыз даяр болгон соң акырында укропту себелеп коебуз. Бүгүнкү биздин улуттук тамагыбыз кесмебиз дагы даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кыргыз элимде бейпилчилик, токчулук, аманчылык болсун.